Температура берилди, нымдуулук берилди, эми энтерди бир аз бастырсак эле, ошону сохранить этет. Assalamu alaikum, урматтуу бир туугандар, урматтуу тоок багуучулар, кандайсыздар? Ден соолуктарыңыздар, иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн буюрса 17 май, азыр түш оогондон кийин буюрса могул жумурткалардын бардыгын инкубаторго салабыз. Өзүңүздөр байкаганыңыздардай, бардыгы тең легордун жумурткалары болжол менен 500ден ашыгыраак. Калганы анча-мынчасы жерсиники. Жерсиден канча балапан чыкса, анын бардыгын өзүм алып калам, азыртадан айтып коеюн. Анан калгандары бүт легорунан канча чыкса, бардыгы буюрса сатылат. Ээлеп коет элем, алат элем дегендер болсо, иншалла буюрса байланышыңыздар, номерлерди калтырабыз. Көбүрөөк алгандарга негизги баасынан арзандатуулар бар. Негизбин өзүм деле кымбат саткандардын катарына кирбейм. Андыктан акырындан байланышсаңыздар сөзгө келебиз деген ойдобуз. Булардын чыгуу күнү 8 июнга даяр болот буюрса. Бүгүн 17 май. Түш оогондон кийин буюрса саламын. Күндөрүн дагы айтып коеюн. Бираз өзүмдө кооптонуу, коркуу сезим болуп турат. Себеби мынчалык деңгээлдеги көбүрөөк жумуртканы салган эмесмин. Мындайча айтканда, буга чейин баягы айдаганын 5 эчки ышкырыгын таш жарат болуп, 3-4 тоок менен эле же болбосо бираз 100гө жетпеген жумуртканы салып коюп, ошолорду чыгарып анча-мынча сатып жүргөнүм бар. Бираз көбүрөөк салып көрөйүн деп тобокел менен иш кылып отурабыз. Андыктан бул биринчиден, экинчиден инкубаторумдагы жаңы алгандыгыма байланыштуу. Ал дагы тажрыйбадан өтө элек. Канчалык деңгээлде жакшы иштеп берет, аны дагы буюрса көрөбүз деген ойдобуз. Бираз ушул нерселер кооптондуруп турат, бирок жакшы болот деген ойдобуз буюрса. Жумурткалар бираз кир болуп атат, анча-мынчасы. Бардыгын эмес, бирок өтө кир болуп тургандарын азыр бир сыйра дезинфекциялап, жууп, анан инкубаторго салабыз буюрса. Ушундай. Жумуртканы жуугандан кийинки суудагы кирди карагыла мына. Жумуртканын бардыгын жууган жокмун, анда-санда кир болгондорун жууп койдум. Анан нестандартный жумурткаларды салган жокмун. Кээ бирөөлөрдүн мондай шишкасы бар экен. Кээ бирлери өтө эле кичинекей. Булдан балапан чыгат, бирок кичинекей болуп чыгып калат дагы, ошол боюнча өмүр бою кичинекей болуп жүрө берет. Ити болуп алган киши дагы кичине көңүл менен багыш керек. Кээ бирлери өтө чоң экен. Жалаң мондай стандарттары салынды, бирок бул стандарт болгон менен мондай сыныгы бар экен. Ошон үчүн муну дагы салган жокмун. Болду, Кудай буюрса 500дүн тегерегинде жумуртка салынды. Анан бир эскертүү, жеке нарындыктар үчүн WhatsApp группанын ссылкасы бар. Ошол ссылка аркылуу кирип кошулуп алсаңыздар болот. Башка жактыктарга киргенге болбойт. Так, бир сыйра салынды, мынакей. Ар бир лотоко болжол менен 125ден 130га чейин батат экен. Эми ар кандай жумуртканын көлөмүнө жараша. Бирок негизгиси 25ден 130га чейин. Эгер 5-өн тең толтура турган болсок, ошондо 650 дегени чындык экен. 650ге чукул батат экен да мынакей. Бирок биздин жумуртка чогултканыбыз болгон ушул 4-өнү жетти. 1, 2, 3, 4. Болду, ушул 4-өнү буюрса иштетебиз. Эң үстүнкүсүн жон койдум. Мынакей. Суусун болсо почти толтуруп койдум дерлик. Оозуна чейин. Азыр буюрса иштетебиз. Бул жерде стабилизаторубуз бар. Мынакей, кет. Бисмилла. Бул ортоңку меники азырынча бул поворот өчүп турат. Калган настройкасын тууралап алганга чейин азырынча иштетпей турам. Освещениесинин астыңкысы иштейт экен. Бирок үстүңкүсү чала күйүп атат. Эми мунун жарасы жеңил. Лампочкасын алмаштырып койсо болот. Мунун повороту ондай актуатор деп коет, ушул актуатор менен иштейт экен. Кээ бир инкубаторлордуку бул жерге же астына мотор коет, ошол моторчик менен консевиктер менен иштей турган болот да. Буюрса аны деле келечекте коебуз го деген ойлор бар буюрса буга.
Мунун режимин азыр жумуртка жаңы салынгандыктан температураны азырынча ылдыйраак кыла турабыз. Анын үчүн сетти басабыз. Муну бир 25ке чейин түшүрөбүз, жок дегенде. Нымдуулукту болсо 70ке чейин көтөрөбүз. Бул азыркы алгачкы бир 2 саат 3 саатка эле. Бул башындагы режим эмес. Температура берилди, нымдуулук берилди, эми энтерди бир аз басып турсак эле ошону сохранить этет. Сохранить этти. Бир 2 саат же 3 сааттан кийин анан кайра дагы бир аздан көтөрөбүз. Нымдуулукту көтөрүп койгондугубуздун себеби бул жумурткалар бер жагы бир күндүк болсо, ары жагы 20 күнгө чукулдап баратат. Андыктан кээ бирлери нымдуулугун жоготту. Өзүнүн орусча айтканда оптимальный акыбалына келгичекти бир аз ушинтип нымдуулукту өйдөрөөк көтөрүп коебуз. Ошол болду. Ушу менен анан бир аз бир 2 сааттан кийин 38ге коебуз. 38 менен 1 күн турат. 1 күндөн кийин анан 37-8 менен буюрса аягына чейин чыгат. Ошондой. Бул бийлеп аткандары болсо берилген тапшырмага жете элек деген сөз. Качан жеткен кезде бул бийлебей өзүнүн нормасы менен туруп калат буюрса. Ошол буюрса жакшы ой тилектериңиздерди жазып, каалоо тилектериңизди айтып койсоңуздар болот. Бул биздин биринчи опытыбыз. Андыктан жакшы чыкса экен деп аябай тиленип атабыз. Буюрса жакшы чыгар иншалла. Андай эмесе кийинки видеолордон амандашканча, ассаламу алейкум, аман эсен жакшы туруңуздар.